Маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Кийинки маселе Минск шаарында 2013 жылдын 31 майында кол коюлган Евразия экономикалык коомдоштугуна мүчө мамлекеттердин биринин жарандары Евразия экономикалык коомдоштугуна мүчө болгон башка мамлекеттердин аймагындагы өндүрүштө иштеп жүргөндө кабылган кырсыктардын териштирүү тартиби жөнүндө макулдашуу ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети караган. Баяндамачылар Перматов Исхак Айтбаевич, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы, ошондой эле Кочкоров Улукбек Тойчубаевич, эмгек жана социалдык өнүгүү министри. Сөз Перматов Исхак Айтбаевичте. Рахмат, урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору боюнча кыскача маалымат бере турган болсок, макулдашуу Евразия экономикалык коомдоштугунун мамлекеттер аралык кеңешинин 2013 жылдын 31 майындагы номер 637 чечими менен кабыл алынган. Макулдашууда Евразия экономикалык коомдоштугуна мүчө мамлекеттердин биринин жарандары Евразия экономикалык коомдоштугуна мүчө болгон башка мамлекеттин аймагындагы өндүрүштө иштеп жүргөндө кабылган кырсыктарды териштирүү тартиби жумушка орноштурган мамлекеттин мыйзамдарына ылайык белгиленет. Аталган макулдашууну ратификациялоо Евразия экономикалык коомдоштугуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы эмгекти коргоо чөйрөсүндөгү кызматташтыкты бекемдейт жана Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын жумушка орноштурган мамлекеттин ченемдик базасынын негизинде коргоо боюнча натыйжалуу иштерди жүргүзүүгө мүмкүндүк түзөт. Мыйзам долбоору экинчи окууда киргизилип жатат, колдоп коюңуздарды суранабыз. Рахмат. Мыйзам долбоору экинчи окууда каралып атат, урматтуу депутаттар. Таблону бергиле, суроого жана талкууга жазылыңыздар. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Суроо берүүчү. Рахмат. Менде суроо Улукбек Тойчубаевичке да. Эми эмгек саясатты атайын министр алып барат. Ошол ким текшерет? Кырсыктар болуп калса, текшерүүчү кайсы орган азыр бизде бар? Урматтуу Дастан Далабаевич, Экотех инспекциянын жанында эмгек боюнча атайын инспекция бар. Биз саясатты жүргүзөбүз, бирок аткаруу ушул инспекцияга жүктөлгөн. Оталарда эмгек боюнча канча киши иштеп атат? Маалыматыңыз барбы? Жок, мен маалыматым жок экен. Ошону алсаңыз таң каласыз да, аз. Өтө аз. Экинчиден болсо, мына кырсыктар боюнча биз айтып атабыз. Подзаконный актылар көбүнчө жок да. Эмгек кодексте жазылган нормалар, алар көбүнчө иштебей жатат да. Себеби азыр атайын токтомдор жок да. Силерде ОНС-те, наблюдательный советте, Эмиль Бостериев деген бар. Ошол менен сүйлөшсөңөр, ошол айтып берет да. Алмага алып келген. 18 барак менен алып келгенде, целый тизмени алып келгенде, кайсы ченемдик укуктар жок бизде. Мисалы, ошол эле техника безопасности жактан жок, оказывается, эрежелер жок, бекиткен эмеспиз да аны. Эмгек кодексте отсылочный нормалар бар, а подзаконный актылар жок. Ошондуктан азыр бизде азыр кырсык болуп калса, кантип аны изилдөөнү кылып атышат билбейбиз да. Кайсы норма негизинде азыр ЕАЭСке биз кирдик, макулдашууну түздүк. Кайсы норма негизинде мисалы биздин инспекция иштейт, чынында суроо болуп атат да. Рахмат, Дастан Далабаевич, сиз туура белгиледиңиз. Мен бир нерсени айтып коюшум керек. Биз ушул эмгек маселеси реорганизация жүргөндө баягы ар кандай министерстволордо жүрүп, бүгүн азыр мына 16 жылдын башынан бери бизге келиптир. Мен азыр ушул эмгек боюнча башкармалыкты карап көрсөм 9 киши иштеш керек. 7 киши иштеп атат. Анын ичинен эң узак мөөнөт иштегени 3 айдан бери иштеп атат да. Биз ушунчалык баягы өзгөрүүлөр боло берип, кээ бир биздин тармакта, кээ бир жерде мындай институциональный памятьти да жоготуп койгон учурлар кездешип атат. Ошондуктан сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Биз ошол эмгек инспекциясы менен биргеликте
тез аранын ичинде инвентаризацияны жүргүзүп, ошол эле эмгек кодексинен карап чыгып, отсылочный нормалар кайсылар бар болсо аларды инвентаризация кылып киргизүүнүн үстүнөн иш аракетибизди көрөбүз. Хорошо, тура кыласыз да, ошону карап койгула. Орун басары ким болот ошол эмгек саясатты ким алып барат экен? Азыр бош орундар, орун басарлардын бардыгы ээленди. Бул маселе боюнча бизде Токтосартов Камалдин Акунч алып барат. Вот тапшырманы берсеңиз, анализ кылып көрсүн да. Канча бизде подзаконный акт жок. Кереги жок болсо анда отсылочный норманы алып салыш керек да. Эмгек кодексти так анализ кылыш керекпиз да. Ал совет убагына калган чындыгында ушундай эле келатат да. Көбүнчө нормалар даже биз бүгүнкү жашоого даже дал келбейт да. Дастан Далабаевич, мен сиз менен макулмун. Ушул бизде отсылочный нормаларды азайтып, ошол документ, нормативный документ совершенный болсо, бир окуганда түшүнүп, анан ошол ишке аша турган жагдай болсо жакшы болот эле. Анан биз азыр ошо инвентаризациянын жыйынтыгы боюнча сизге маалымат берели. Балким ошол кээ кереги жок отсылочный нормаларды биз жоюу боюнча өз сунушубузду сиздерге карооңуздарга киргизебиз. Рахмат. Кийинки сөз депутат Усманова Айнура Шермаматовна. Рахмат, Дастан Артисбекович. Мен расмий, уруксат берсеңиздер, расмий тилинде эле окуп берейинчи. Мына согласно статьи 2 Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства, члена Евразийского экономического сообщества, при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства, члена Евразийского экономического сообщества, работником является гражданин одного из государств, членов ЕАЭС, осуществляющий трудовую деятельность на территории другого государства, членов ЕАЭС на основании трудового договора с работодателем в соответствии с законодательством государства трудоустройства. То есть этот порядок расследования несчастных случаев на производстве распространяется только на тех, кто официально трудоустроен. А что насчет наших граждан, которые трудятся на территории других государств, членов ЕС, без трудового договора с работодателем? Ведь не секрет, что наши граждане Кыргызстана работают без трудового соглашения. Как с ними быть? Айнура Шермаматовна, сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Бул мыйзам боюнча ар кандай юридикалык жана жеке тараптар менен биздин жарандардын болгон мамилесини жөнгө салган документ болуп атат. Бирок эгерде ошол мамилелерди официалдуу түрдө мындай оформленный болбосо, анда маселе туулат. Ошого биз баягы цивилизованный методко келишибиз керек да. Ошол жумуш алуучу дагы, жумуш талап кылган адам дагы барып ошо өз укугуну билип, бул жаатында мен ойлойм, миграция боюнча агентство дагы өз ишин аткарып атат болуш керек. Биздин ошол четке чыккан мигранттардын укуктук жактан мындай грамотностьны көтөрүү боюнча да. Ошол боюнча кандай болот? Трудовой соглашениеси жок, баргандар несчастный случайга кабыл болуп калса, андай случайлар бар да. Жок, жаман айтпай, жакшы жок дегендей, бирок баягы. Айнура Шермаматовна, бул келишим боюнча эки мамлекеттин ортосундагы атайын бир жөнөтүлгөн мигранттардын же жумушчулардын тобуга гана эмес, ошол жерге барып өзү дагы жумуш таап кирген болсо, аларга да жайылтылат да. Болгону ошо биздин мигранттар өз укуктарын талап кылып, ошол эмгекке немеге жумушка киришип жатканда трудовой договор менен же болбосо ошо штаткасына жараша бая приказын чыгарып киргизүүнү талап кылыш керек да. Бул жаатында ушул биздин миграция агентство дагы мындай агартуу жагынан дагы өз иштерин жүргүзүп атат болуш керек, менин билишим боюнча. Биздин көп эле мигранттар секрет эмес да. Россияда, Турцияда иштеп атышат, трудовое соглашение, трудовой договору жок эле. Аларды кандай кылабыз? Кетип атканда окутабызбы же кандай болот?
Саламатсыздарбы урматтуу депутаттар, мамлекеттик миграция кызматы Саскачы Шерипов Нурлан. Урматтуу Айнура Ширмаматовна, белгилей кетиш ушул түшүндүрүү, маалыматташтыруу иштерин биз жүргүзүп атабыз. Социалдык түйүндөр аркылуу, телерадио компаниялар аркылуу биринчиден, экинчиден чынында эле сиз абдан көйгөйлүү маселе көтөрүп атасыз. Чынында эле эмгек келишими жок, жумушка орношкон кээ бир учурлар жолугат. Бирок сиз айткандай ушундай бир кырсык болсо, анда ушул мамлекеттик миграция кызматы жана Россиядагы тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгү менен бирге биз баягы укуктук жардамды берип, ошол болгон кырдаалга колдон келген укуктук колдоону көрсөтөбүз. Ошондой учурлар кездешет. Ошол убакта биз ошол жумуш берүүчү менен алгач сүйлөшүп, жанагы болгон жанагы жөлөк пулдарды төлөтүп берүүгө милдеттендирген көптөгөн учурлар бар. Рахмат. Мен буну эмне үчүн айткым келип атат? Баягы миграция кеткен биздин мигранттар көбү өзүнүн укугун да билбей барып ишке орношуп, ошол жөн эле чорун төлөп берген айлыгын алып, нянька болобу, башка болобу ошондой жумуштарды аткарып атат. Анан несчастный случайден эч ким застрахованный эмес. Мына миграция службасы, мен сиздерге айтат элем, ушул ар бир кетип аткан мигрант менен бир мындай толук кандуу иш жүргүзүп, анан ал жерге башка кайсы мамлекетке барганындагы точный учетун алып. 10 секунд. Толук маалымат берип, толук маалыматты алсаңыздар, ушу кайсы жерде кандай жумушка орношконуна чейин. Ошондо мен ойлойт элем, биздин жарандарга дагы оңоюраак болмок, укугун сактаганы да оңоюраак болмок. Рахмат. Урмат Айнура Ширмаматовна, ушул багытта биз иштерди жүргүзүп атабыз. Россия Федерациясында азыркы убакта 650 миңден ашык биздин эмгек мигранттар эмгектенип атат. Кайсы аймакта канча эмгек мигранты бар, жана аларга түшүндүрүү, маалыматташтыруу иштерин белгиленген тартипте жүргүзүп атабыз. Эске алабыз. Рахмат. Рахмат. Кыска жооп бериңиздер, анан так жооп берсеңиздер. Туура суроо берилип атат. Суроодон чыгып кетип атасыздар. Кийинки сөз Алтыбай Айнура Тойчиевна. Мыйзам долбоорду колдойбуз, бирок тактоо иретинде. Чындыгында мына 2016 жылы биздин айдай кыздарыбыз, 16 кыз Москва шаарында типографияда күйүп кеткен кыздардын ичинде, 16 кыздын ичинде болгону экөө мындай расмий контракт менен, договор менен иштешкен. Калган 14 кыз контракты жок. Ошондо эми биринчи суроом, бул баягы расследование болгондон кийин, бул типографиянын жетекчилиги жоопкерчиликке тартылдыбы? Экинчи суроом, биздин ушул Евразэсте өкүлчүлүктөрүбүз бар да, алар да маселе коюш керек. Бул маселе боюнча чындыгында мына Айнура Ширмаматовна айтып кетти. Көп биздин ушул иштеп барган мигранттарыбыз, эмгек мигранттарыбыз мындай расмий түрдө турушпайт. Балким алардын да мындай күнөөсү жок. Балким ушу работодательдердин да жоопкерчилигин караш керек. Бул мыйзамда караш керек. Алардын работодательдердин жоопкерчилиги. Ошон үчүн мен ойлойм, бул концепциясы туура, бирок ушул Евразэсте биздин өкүлчүлүктөр бул концепцияны кеңейтип, биздин мигранттардын укуктарын дагы мындай коргогонго мүмкүнчүлүк болуш керек. Биринчи суроого жооп берсеңиз. Урматтуу Айнура Тойчиевна, чынында эле ушу тилекке каршы ушундай окуя болду. Типографиянын жетекчилиги кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Андан сырткары ошол кыздардын баарына тең соттун чечими менен 300 000 рубльдан жөлөк пул төлөндү. Жок, ушул азыр ушул келишимдерге да киргизбейсиңерби? Балким ушул не только расмий, но эми по факту соттун чечими менен берилди, туурабы бул эме выплаталар? Мен ойлойм, без суда должно быть по факту. Если трудовой мигрант находился, работал, тут должна быть и ответственность работодателя. Он должен полностью отвечать за свое бездействие. Они просто скрываются, они не хотят платить отчисления за нанятого работника. Туурабы? Айнура Тойчиевна, уруксат берсеңиз, чындыгында туура маселе көтөрүп атасыз. Азыр мынабу келишим менен биз ушул иштерди жөнгө салууга укуктук негиз түзүлүп атат десем болот да. Жаңы сиз айткандай 27 августта 16 жылда баягы биздин 16 кызыбыз күйүп кеткен маселе боюнча бул сот аркылуу
аябай бир кыйынчылыктар менен болду. Мынау келишим менен биз ушуну жол жобосуну жазып атабыз. Анан атайын кандай акт түзүлөт, акттын формасыны, единый акттын формасыны бекитип атабыз. Ошого жараша, алардын мыйзамына жараша канча сумма каралган болсо төлөнүп берет. Эми бул келишим көбүн эсе 5 мамлекеттин ичинде болуп атат. Көбүн эсе кимдин кызыкчылыгында? Кыргызстандын, Тажикстандын. Тилекке каршы ошол Тажикстан менен Кыргызстанда азыр ратификация бүтө элек. Биз ойлойбуз ушуну батыраак ушуну кылсак анда ишке кирет эле да. Азыр бүгүнкү күндө 3 мамлекет ратификациясыны бүтүргөн Тажикстан менен Кыргызстан калды. А негизги кызыктар мамлекет бул Тажикстан, Кыргызстан. Анан бул келишим менен ошонун бардык жол жоболору жөнгө салынат. Ошондо бизде ошол жакта иштеп аткан мигранттарыбыздын мыйзамдык, укуктук базасы түптөлөт эле да. Иши кылып түшүндүңөр да, кырсык, Кудай сактасын, кырсык болгондон кийин и через суды. Это был очень резонансный вопрос, поэтому выплатили через суд. А мен талап кылам, ушу... Рахмат, Айнур Атычин. Толугу менен макулбуз сиз менен. Рахмат. Кийинки сөз депутат Нурматов Кубанычбек Советовичте. Рахмат, Дастан Артисбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Биринчиден, рухсат берсеңер, жаңы министрди куттуктап кетүүгө рухсат этсеңиз. Улукбек Тойчубаевич, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бүгүн мына тапшырдыңыз. Элдин алдыда антты бердиңиз. Мен ойлойм, антыңыз үстүнө чыгасыз. Буга чейин депутат болуп жүргөнсүз, көп жерде иштегенсиз, тажрыйбаңыз бар деп ойлойм. Эми бул Евразияда болгон макулдашуу боюнча кол коюуну туура деп эсептейм, себеби жөнгө салуу болуп атат. Бүгүнкү күндө өтө көп биздин Россияда иштеп келгендердин көпчүлүгү ооруп, кырсык болуп келип туруп сиздердин мойнуңуздарга түшүп атат. Инвалиддик салып атат. Биздин мамлекеттен акча кетип атат. Ошон үчүн бул боюнча өтө оор маселе да. Буну биз колдошубуз керек. Анан кетип аткан мигранттардын бардыгын биз жанагы кантип үргөтүп кетебиз деген өтө кыйын бүгүнкү күндө. Кетип аткандардын бардыгы айтпайт. Эмнеге кетип атат, каяка кетип атат. Ошон үчүн буну мен ойлойм сиз секиндик менен жолго салышыңыз керек болот. Анан бул жерде сиздин иштешиңиз боюнча мына биздин миграцион служба менен дагы чогуу иштешиңиздер керек болот. Себеп дегенде көпчүлүк иммиграцион служба боюнча кайрылгандар көп болуп атат ол жердечи. Жана урматтуу депутаттар, Дастан Артисбекович, жана мен айтып кеттим элем, ушул боюнча иммиграцион службага баргандарды бир карап койсок да, ушул жерге барганда мен айтып атам, юристтерди жана бизде органда иштеп чыккандардан жөнөтсөк. Себеп дегенде эң көп нерсе ушул жерде правоохранительный орган соттошо турган юридический иштер менен болуп атат да. Ошолор сиздер менен чогуу иштеш керек болуп атат. Ошон үчүн мен бардыгыңыздарды чакырып кетет элем, бул мыйзамды колдошубуз керек. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат, Кубанычбек Советович. Каалооңузга анан азыр мынау ушул келишим менен сиз айткан маселени жөнгө салабыз да. Бүгүнкү күндө 184 миң майыптарга биз пособие төлөп атабыз, бирок бизде статистика жок. Канчасы ошол Россиядан майып болуп келгеничи. Ушул мыйзам менен Кудай буйрса ошолорго работодательдерге илинет да, бүт баягы ошол жерде алган инвалидность боюнча выплаталар. Көпчүлүгү келип атат, азыр ошол жерден ооруп келгендерчи. Көпчүлүгү келип турганан ошол жерден келгенден кийин бул жерден инвалид салып атат. Көпчүлүгү кайтыш болуп келип атат. Ошого мен ойлойм, ушул иликтөө буну карашыбыз керек. Өзүңүз дагы бир сыйра карап чыксаңыз, анан региондорду кыдырсаңыз деп ойлойм да. Карайбыз. Рахмат ооба, сөзсүз түрдө. Рахмат. Кийинки сөз депутат Кыдыралиев Үмүталы Токторалиевичте. Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Албетте мен колдойм. Буга чейин айтып кеткен мен кесиптештерим абдан туура айтып атат. Бул ратификацияны биз колдойбуз. Анан мына маалыматтар боюнча Россияда 641 миң Кыргызстан жараны азыр иштеп аткан экен да. Казакстанда 35-40 миң экен да. Өзү кыргызстандыктар азыр бир 800 миңге жакын тышкы миграцияда жүрөт да. Ошондо 700 миң болгондо Казакстанда Россиядагы өкөтөн кирет Евразийский союзга. Бул абдан керек. Албетте биздин жарандар аякта эмгек мигранттар иштеп атканда кырсыкка учурайт. Бул мыйзам керек сөзсүз түрдө. Эки эле суроом бар да. Кимиңиздер жооп бересиздер. Биз 3,5 жыл болду киргенибизге Евразияске. Эмне үчүн ушуга чейин ратификация кылып алып келген жок өкмөт? Бул биринчи. Экинчи маселем кандай иштейт бул?
кайсы Минсоц развитияда болот абы же миграция ким алып барат бул пакет документтердичи? Ошо кандай иштейт бул мыйзам? Умбеталы Татаралиевич, сиздин сурооңуз боюнча туура маселе койду. 13-жылы май айында, 31-майда келишимге кол коюлган. Бирок эмне үчүн ратификацияны биз чозуп келдик? Себеби бул биздин түздөн түз кызыкчылыгыбыз бар эле да. Өзүңүз айтып кеттиңиз, 700 миң адамдын сыртка чыккан адамдардын кызыкчылыгы болуп атат. Тилекке каршы 15-жылы ушул Евразиялык бирикме жоюлган. Жаңы Евразес курулганда жоюлган. Ошонун мурдагы келишимдери калып, анан 17-жылы ошол келишимдеги ошол уюмдун алкагында коюлган келишимдердин мындан ары жашоого укугу бар деп саясий чечим кабыл алынгандан кийин бул маселе көтөрүлүп атат да. Чын айтканда ошол 15-16 жылга чейин унутулуп калган маселе болгон экен. Эми мен азыр баа бере албайм кимдин шалакылыгы болгон же кандай маселе болгон, объективдүү, субъективдүү кандай буга негиздери бар экен. Бирок ошондон баштап мына 17-жылы МИД аркылуу кат келип, анан бул жанданып, ушул өкмөт ичиндеги процедураларды өтүп келгенибиз ушу болуп атат. Бирок бир нерсени мен айтып коюшум керек. Бул келишим бүт мамлекеттер менен макулдашылып, мамлекеттин ичиндеги процедураларды өтмөйүнчө ишке кирбейт. Азыр бүгүнкү күндө Тажикстанда биринчи окууга кире элек. Ошол Тажикстан кол коюп, бүт процедураларын өткөрүп туруп, анан ошо Евразестин комиссиясына бергенде гана бул күчүнө кирет. Ошондуктан биз азыр колдоп берсеңиздер, мен өкмөт башчысына дагы айтып туруп, атайын бир кат жиберип, ушул себеби Тажикстандын дагы өтө кызыкчылыгы бар. Себеби Тажикстандын да жарандары Россияда иштеп атат. Алар да тездетип берсе ишке кирет эле да. Биз азыр мына чоюп келдик, бирок биз өз убагында кылганда дагы бул ишке кирбейт болчу. Себеби бүгүнкү күндө ошо башка мамлекет, өнөктөш мамлекеттерибизде дагы процедуралар бүт элек. Урматтуу Умбеталы Токтуралиевич, анан иштөө механизми боюнча суроо бердиңиз. Белгилей керек, ушул 5 мамлекетте ушул болгон кырдаалга карата документтер унификация болуп атат, форма 1 деп коет, акт түзүлөт атайын. И ошол акт ушул документте кошо приложение катары бекитилген. Ошол актыны ошол кырдаал болгон мамлекетте жана жөнөткөн мамлекетке тең бирдей жөнөтүлөт дагы, и ушул таанылат ушул документ. Ошол форма номер... Форма 1, форма 1. Акт о несчастном случае на производство деп форма 1. Ал жерде ким кандай болду, саат канчада, медициналык кароодон өттүбү, медициналык жыйынтык кандай болду, жана бул негизде жалпы акт 1де корутунду берилет. Ошол на производство несчастный случай болдубу же болгон жокпу деп. Жакшы, негизги форма 1 болуп атса, каражат кандай болот ушунда? Каражат кайсы жактан төлөнөт? Каражат ошол жумуш берген тараптан болот. Маселен, биздикилер Россияда ушундай трудовой увечье алган болсо, майыптык алган болсо, ошо Россиянын мыйзамына жараша, Россиянын өкмөтү тарабынан, тиешелүү структуралар тарабынан төлөнөт. Эгерде башка ушул өнөктөш мамлекеттердин жарандары бизде иштеп майыптуу алган болсо, анда Кыргызстандын мыйзамына жараша Кыргызстандын бюджетинен төлөнөт. Урматтуу Умбеталы Кадыралиевич, изилдөө механизми, иликтөө механизми, акча төлөө механизми толугу менен ошол мисалы жумушта жүрүп жаткан мамлекетте болот. Эми бул абдан татаал процедурада. Эми ийгилик каалайм. Бул ратификация абдан керек бүгүнкү күнгө бизге. Рахмат. 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 Кийинки сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичтер. Кечиресиз, бир маселе калды да, тактап алайын деп атам да. Бул макулдашуу ким трудовой договорду түзгөндөргө тийиштүү болот да, туурабы? Эмгек договор болбосо анда? Ооба, Дастан Далабаевич, сиз туура белгиледиңиз. Ошол жумушчу берүүчү менен жумушка кирүүчүнүн ортосундагы сөзсүз түрдө мыйзамдуу бир мамилелер болуш керек. Бул же трудовой договор, же болбосо бир постоянный жумуш болсо, согласно штатного расписания деп приказыны чыгарып, неме боюнча деп төлөнөт да. Анан жөн эле барып, ошо няня болуп иштеп атат, башка болуп атат. Ошону мыйзамдаштырыш керек. Бул жаатында биз бая агартуу иштерди жүргүзүп, ар бир адам бизден чыгып аткан ошол укугуну билиш керек да. Анан ошол укугуну талап кылыш керек. Москвадагы күйгөн типография 2016 жылда
көбүнчө ошол иштегендер биздин жарандар алар договорду түзбөй эле иштеген турбайбы? Ошондуктан биякта өкмөт 2017 жылда ошол кырсыктар болгондо айтышканда биякта миллион рубль беребиз деп алардын үй бүлөгө, ошол миллион деген сом даже түшкөн жок да. Себеби аларда страховка жок экен. Тиги киши дагы уже түрмөдөн бошоп чыкты. Башка акчаны бербейм деп ошол менен сөз бүттү да иш. Договор жок болгондон кийин ушундай болуп калды да. Урматтуу Дастан Талабаевич, эми бул келишим менен форма 1 актылардын баары тең унификация болуп атат. Эми сиз өзүңүз күчтүү юрист катары билесиз. Чынында эле баягы келишим түзүлбөгөн учурда атайын жарандык процесстин негизинде сот аркылуу ушул тиги акчаны өндүрүп берүү боюнча каралат. И азыркы убакта мисалы мына ушул жылы 10дон ашык ушул келишими түзүлбөгөн, бирок өндүрүштө ушундай учур болгон учурда 10дон ашык жаранга мисалы мамлекеттик миграция кызматынын тарабынан жөлөк пул сот аркылуу өндүрүлүп берилди. Ушундай да учурлар бар. Рахмат. Рахмат. Суроом жок. Рахмат. Урматтуу Улукбек Тойчубаевич, айтсаңыз, менде кыска бир 2 суроо бар да. Бул жумушка киргенде бул юридический жагы менен баары оформить этилиш керек болуп калат да, бул менен техника безопасностька кол коюш керек. Ошондо иш берген фирма эгерде кыргызтап калса ушулар төлөп береби же ар бир айлыгынан кармалып турабы бул иштеген жумушчулардын? Ошол жагы каралдыбы механизми? Урматтуу Дастан Талабаевич, азыр бул келишим менен биз атайын Дастан Артисбекович. Ой, мен берип атам суроону. Ой, кечиресиз. Дастан Артисбекович. Урматтуу Дастан Артисбекович, бул келишим менен биз атайын бир акт обследованиянын формасыны бекитип атабыз. Ошол жерде бүт жагдайлары жазылат да, инструктаж өткөнбү, өтсө канча жолу өткөн, постоянно өтүп турганбы, бүт баары жазылат. Анан атайын бир төлөмдөр ошол жумушчудан алынбайт, ошол бекитилген салыктардын негизинде гана төлөнүп, атайын бир бул келишимдин негизинде бир төлөмдөргө дуушар болбойт биздин жарандар. Рахмат. Улукбек Тойчубаевич, азыр бүт эл угуп атат да, эң кызыктуу мыйзам болуп атат булчу. Ошо мындай жалпак тил менен сиздер бир түшүндүрсөңүздөр. Азыр бул мыйзамды күтүп аткан эмне пайдасы бар, эмне зыяны бар деген коомчулукта аябай чоң обсуждение болуп атат. Мына биз сыртка чыкканда мигранттар ушул вопросту берип атат. Ошол үчүн сиздер муну пропаганда кыласыздарбы же телевиденияга чыгып дагы түшүндүрмө иштерин жүргүзөсүздөрбү? Бериңиздер. Маалымат аз болуп атат. Мына азыр бул мыйзам иштесе, биздин мигранттар кандай болот? Жумушка киргенде анда бардык легализация болот. Уже мындай түздөн түз өздөрү эле барып бир жумушка иштей албайт. Даже стройкага ошол эле, туурабы? Стройкага кириш үчүн да ошол компания менен келишим түзүш керек. Техника безопасностька кол коюш керек. Договорго кол коюш керек. Андан кийин ошонун негизинде бардык төлөмдөр ошо мамлекетке түшөт. Ошонун айлыгынан кармалабы же ушуну түшүндүрмө иштери жетишсиз болуп атат. Дастан Артисбекович, туура айтасыз. Бул эң керектүү азыр бүгүнкү күндөгү мыйзам болуп атат, келишим болуп атат. Буга ылайык биздин ошо сыртта жүргөн мигранттарыбыз ошол жерде иштөө учурунда кандайдыр бир майыптык алып калып, же болбосо ошол жерге иштин кесепетинен кандайдыр бир ден соолугуна зыян келтирилген болсо, ошону компенсация алууга шарт түзүлөт, мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бирок сиз туура айтып кеттиңиз, бул мамилелерди сөзсүз түрдө мыйзамдаштырыш керек. Ошол биздин эмгек мигранттарыбыз барып трудовой договоруну түзүп, же болбосо ошо приказын алып, о назначении, анан инструктаждарга кол койгону боюнча атайын өзүнө бир документтерди даярдап, ушинтип бир баягы түшүнүктүү. Демек, иш берүүчү төлөйт. Эгерде бир иш берүүчү төлөйт, ооба. Ошону түшүндүрүп бериңиздер. Иш берүүчү төлөйт, ооба. Маалымат каражат булактарына ушуну жакшылап сиңириңиздер элге. Кудай буйрса бул качпагыла, силер барып келишим түзгүлө. Кайсы жумушка кирип атканда ушундай келишим түзүп, техника безопасностька кол койгула. Кырсыктап калсаңар ушундай төлөм аласыңар деген пропагандалык иш жүргүзгүлө. Дастанбек Артисбекович, Кудайым буйрса ишке кирсе, биз мындай кеңири маалымат пропаганда иш чараларына жүргүзөбүз. Ага чейин да обсуждение кылып, элге түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз. Бул жагынан өтө мындай кыска болуп атат маалымат. Жарайт, жарайт. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, ушу менен суроолорго, талкууга жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Анда тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз
Перматов Исхак Айтбаевичти, комитеттин төрагасы. Рахмат. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин 2018 жылдын 13 ноябрынан корутундусу мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Колдоо бериңиздерди суранабыз. Рахмат, мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Рахмат, урматтуу Күн депутат. тартибинде